Жумагазы Токторбаев атындагы толук эмес орто мектеби. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Алымкулова Атыргүл Бакасовна. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Кыргыз адабият сабагын баштайбыз. Сабактын темасы Алыкул Осмонов Толубай сынчы поэмасы. Сабактын максаты Толубай сынчы поэмасы менен таанышат, поэманы окуп түшүнөт, ой жүгүртүүлөрү өнүгүп, ойлоо жөндөмдүүлүгү кеңейет, боорукер, айкөл, чынчыл болууга тарбияланышат. Балдар, биз өткөн сабакта Алыкул Осмоновдун өмүр баянын өткөнбүз. Анда өтүлгөн сабакты бышыктай кетели. Алыкул Осмонов кайсы жердин кулуну? Кайсы жылы туулган? Канча жыл жашаган? Алыкул Осмонов 1915 жылы Панфилов районуна караштуу Каптал Арык айылында туулган. Жаштайынан тоголук жетим калат. 14 жашында педагогикалык техникумда 4 жыл окуйт. Алыкул Осмонов акын, котормочу. Көптөгөн ыр жыйнактары бар. Эми балдар, сынчы дегенди кандай түшүнөсүңөр? Толубай сынчы жөнүндө мурда уктуңар беле? Анда Алыкул акындын эл оозунда айтылып жүргөн уламыштын негизинде жазылган Толубай сынчы чыгармасына көңүл буралы. Толубай сынчы. Илгери бир хан газатка аттанмакчы болуп, жылкымдан ким тулпар тапса, каалаганын берем. Эгер жаңылса, анда эки көзүн ойдуруп салам, деп жар чакырат. Муну уккан элдин бир да сынчы чыкпайт. Хандын жигиттери сынчы издеп барбаган жери калбайт. Чарчап чаалыгып келе жатышса, жардын түбүндө бир чал алдына аттын куу башын коюп алып, сенин тулпарлыгын ким билет? Менин сынчылыгымды ким билет? Күңгүрөнүп отурганын көрүшөт. Хандын вазирлери чалды ханга алып келишет. Талаадан уккан сөздөрүн ханга айтып беришет. Хан абышканын ал жайын сурап отуруп, сынчы экенин чын болсо, менин жылкыларымдын ичинен бир тулпар таап бер. Эгер жаңылсаң, көзүңдү ойдурам деп шартын коет. Эртеси сынчы менен хан жана анын жан жөөкөрлөрү катар отурушуп, алдыларынан жылкыларды бирден чубатып айдап өткөрүшөт. Хандын түмөндөгөн жылкылары так 3 күн бою чубатуудан өтөт. Ичеңкүлүктөр менен тулпарлардын ичинен бири да сынчынын купулуна толбойт. Андан кийин падышага караштуу элдердин жылкыларынын баарын чубатууга салышат. Бирок бири да сынчыга жакпайт. Акыркысы болуп үстүнө жибектен жабуу жабынган хандын жеке тулпары күлүктөрүн өткөрүп жатканда хан сынчысын карап, "Буларга эмне дейсиң, сынчым?" деп сурайт. "Булар тулпар эмес" деп сынчы башын чайкайт. Ошентип сынчынын сынынан өтпөгөн бир да жылкы калбайт. Сынчы бирин да жактырбай тура берет. Ошондо хандын ачуусу келип, "Эми кимдин аты калды?" деп жар салдырат. Хандын вазирлери бир кедей байкуштун жону бүтүндөй жоор, жаман сары чаар аты калды деп жооп беришет. Ачуусу келген хан "Ошону да алып келгиле" деп буйрук берет. Жигиттери жаман чаарды жетелеп келишет. Жону 40 жеринен жоору бар. Чаар ат араң басып, алдыларынан өткөндө сынчы кубанганына чыдабай "Ханым, ханым, мына тулпар" деп кыйкырып жиберет. "Мени шылдыңдап жатат" деп ойлогон хан ачуусу келип, "Мени шылдыңдаган наадандын көзүн оюп салгыла" деп буйрук бериптир. Желдеттер хандын буйругун аткарып Толубайдын эки көзүн оюп салышат. Ошондо Толубай кан чуурган көзүн басып, "Ханым, жарлыгың бир, бирок көзүмдүн кунуна ушул чаарды бериңиз" деп сурайт. Хан болсо кол жаңсап, "Чаарын бергиле" дегендей белги берип басып кеткен экен. Толубай жаман чаарды жетелеп кемпирине барып,
алиги атты 40 күн жердин алдына баккан дейт. Өлчөөсү менен жем берип, убагы менен сугарып 41 күн болот дегенде алдына кемпирин мингизип, артына өзү учкашып, бастырып чыгыптыр. Ошондо кемпирине айтып силкилдеп келаткан хандын алдынан аттын ооздугун тарттыртып туруп: ханым, баягы жаман чаар атка жигит болсоң, жетип ал эми" деп аттын оозун кое берген экен. Хан ыза болуп, сан жигиттерди менен кубалап чыгыптыр. Бирок хандын Тулпар деген аттары караандабай кала берет. Толубай менен кемпири жүрүп олтуруп бир күндүк жерге келгенде алда кайда бир аттын дүбүртү угулат. "Кандай ат экен?" деп кемпиринен сураганда, "Кер чунак деген ат көрүнөт" деп кемпири жооп берет. "Аны Кудай ала койсун, жука мээ арам көрүндү эле. Тизгинди күнгө тарт" дептир. Кемпири тизгинди күнгө тартып жөнөй бергенде кер чунактын мээсине күн өтүп, алда кайда кала берген экен. Экинчи күнү дагы аттын дүбүртү чыгат. Толубай биле коюп: "Бул кайсы Тулпар экен?" деп сурайт. "Кер кашка деген Тулпар окшойт" деп кемпири жооп берет. "Аны Кудай ала койсун, жука туяк неме көрүндү эле. Таштакка тарт" дейт. Айткандай эле кер кашка бир аз эпкендеп келип, ташыркап баспай калат. Булар 3 күндүк жерге жеткенде таң алды бир укмуштуу аттын дүбүртү чыгат. Толубай: "Бул кайсы ат экен?" дегенде кемпири карай салып: "Тел кызыл деген Тулпар окшойт" деп жооп берет. "Анык Тулпардын бири ушул, тел кызыл көрүндү эле. Өзү 3 асый жашы бар, сырт жагында айыбы жок, бирок буга мактоо жарашпайт. Бардык жагы келишкени менен мактоо көтөрө албай тургандай көрүндү эле. Аттын башын тике маңдайга тарт, мактоо салайын" деди Толубай. Кемпири аттын башын бураар замат: Толубай: "Ой, жаныбарым-ай, сендей да Тулпар туулат экен, Сыныңды кара, сымбаттуу көрүнөсүң. Не деген Тулпар? Бали жарыктыктын чуркаганын-ай, пай" дегенде тел кызыл чуркай албай кала берет. Тел кызылды минген хандын өзү экен. Ошондо Толубай бурулуп келип: "Ханым, эч жеринен айыбы жок Тулпар таап бер дедиң. Эки кылбай таап бердим. Аны билбедиң. Тулпар кадыры менен сынчы кадырын билмек кайда? Шерт мойнуңда, кыйыр элде" деп аттын оозун кое берген экен. Акыры анын чаар Тулпары жерди бүт айланып, анан кырашып, бир деңизге түшүп өткөндөшөт. Элибиздеги Толубайдай сынчы бол, Токтогулдай ырчы бол деген ылакап ошондон калыптыр. Жыйынтыктоо балдар, Толубай сынчы поэмасы силерге кандай таасир калтырды? Толубай боз кырчаңгыны эмне үчүн сурап алды? Тексттен Толубайдын сырын билген тулпарларга мүнөздөмө берген жерлерин тапкыла. Үй тапшырма. Толубай сынчы поэмасын окуп, силерге жаккан жерин жаттап, көркөм айтып бергиле. Сынчылыкка силердин көз карашыңар. Эссе жазып келебиз. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла балдар.